26 апрелге даярдалган күндөмө маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. 100 000 сомдон бөлүнгөн акча муктаждарга жетип жатабы? Президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн барып, социалдык контракт программасынын алкагында берилүүчү жөлөк пулдардын даректүүлүгүн текшерди. Туркиядагы зилзала. Режеп Тайып Эрдоган кыргызстандык куткаруучуларга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Чернобыль апатына 37 жыл. Жалал-Абад шаарында эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Президент Жапаров күтүүсүздөн барып, социалдык контракт программасынын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес ачуу үчүн берилүүчү жөлөк пулдардын даректүүлүгүн текшерди. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Мамлекет башчы Чүй областындагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттан кандай пайдаланып жатканынан жеке өзү кабар алган. Жапаров жергиликтүү тургундар менен болгон баарлашууда каражат даректерине толук жетип жатканына, алар чындап эле чакан ишкерликке багытталып жатканына, акчаны алган үй бүлөлөр бул программанын алкагында иш жүзүндө кандай пайда көрүп жатканына кызыккан. Султанбаев социалдык контракт долбоору Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жатканын белгиледи. Ага ылайык аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилерин айтты. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө жардам берип, узак мөөнөттүү бизнесте ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Маалымат катчы 2022 жылы бул долбоордун алкагында 2800 үй бүлөлгө 100 000 сомдон берилгенин билдирди. Өзүңүз тигесизби муну? Мен өзүм тигем. Аттиги жана оорулуу кызым болсо, айбырлокторду өткөрүп берет, ал билет. Оларды өткөрүп берет. Оорун мен муну, муну өзүм тигем. Өзүңүз тигесиз. Жакшы. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Жолдошуңузчу? Ал немеде пенсияда үйдө. Ошону жашайт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 апрелде Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар эки жактын мамилелеринин күн тартибинде турган актуалдуу маселелерди, ошондой эле Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Мындан тышкары Садыр Жапаров менен Шарль Мишель эки тараптуу жана көп тараптуу форматта болуп турган иш-чаралардын графиги боюнча пикир алышты. Ошондой эле кызматташтыкты тереңдетүүгө даярдыгын билдиришти. Президент Садыр Жапаров Кытайга май айында мамлекеттик сапары менен барат. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Тим башчысы Жээнбек Колобаев бүгүн Сиань шаарында Кытайдын тышкы иштер министри Тин Ган менен жолуккан. Анда Жапаровдун Пекинге жасалчу алгачкы мамлекеттик сапарын уюштуруу, ошондой эле Борбор Азия Кытай биринчи саммитине катышуусуна даярдык боюнча маселелерге өзгөчө көңүл бурулган. Тараптар саясий диалогду бекемдөө, соода, экономика кызматташтыгын, маданий-гуманитардык байланыштарды жана коопсуздук тармагын өнүктүрүү сыяктуу Кыргыз-Кытай мамилелерин талкуулашкан. Аны менен катар министрлер соода жүгүртүүнү илгерилетүү үчүн Торгар жана Эркештам пунктларынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу зарылчылыгын белгилешкен. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов бүгүн 26 апрелде Ошмуда шаардагы жогорку окуу жайлардын студенттери менен жолукту. Жолугушуу Кыргыз наркындагы жаштардын орду аталышындагы форумдун алкагында өттү. Анда кыргыз элинин нарк населен кийинки муунга жеткирүүдөгү жаштардын орду тууралуу сөз болду. Унутта калып бара жаткан улуттук аада салттарды, конок тосудан тарта үрп-адаттарды келечек муунга жайылтуу максатында Кыргыз наркындагы жаштардын орду аталышындагы жаштар форуму Ош шаарында өттү. Студенттердин жалпы эле ушул жаштардын катышуусунда бир жакшы иш-чараны ачуунун алдында турабыз. Форумга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анын алкагында мамлекеттик катчы президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында форумдун катышуучуларына баяндама жасады. Инсандын адеп ахлактык жана диний тарбиясын өстүрүү боюнча указ, Кыргыз жараны жөнүндөгү указ, Манастын 3 илтигин өркүндөтүү жана жайылтуу тармагындагы указ жана
нарық жөнүндөгү указ. Дагы ошол эле указ менен мамлекетибизде кыргыз наркын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын тегерегиндеги иш-чаралар. Мына ушул 5 указды мен 5 жаштагы баланын тили менен баарыңарга жеткиргенге өтө аракет кылабын. Анда улуттук аң сезимдерди ар намысты сактоону, ата мекенди сүйүү, коргоо жана ага кызмат кылууну, түпкү нарктарыбызды аталардан келаткан нарктар, бир катар коомчулукка ачыкталбай калган салттар тууралуу маалымдалды. Мындай укканда, мындай сүйлөгөндө жөнөкөй эле сөз. Бирок бул жердеги ой жортумга көңүл бургулачы. Жатаарда дагы сөздү дагы, көздү дагы, өзүңдү дагы, денеңди дагы аруулап, тазалап, жакшы ниет менен укташ керек экен. Ошону биздин байбичелер, аталар айтып атат. Аны менен катар Манас эпосундагы тарбиялык мааниси терең жагдайлар айтылды. Өтпөр атат аябай сонун болот. Манас жөнүндө айтты. 1995-жылы 1000 жылдыгын өткөрүлдү. Бул жөнүндө көптөгөн азыр мисалы тарых факультетинде окугандар же ошол тарыхка байланыштуу адистиктер билсе, көбү билбейт да бул нерсечи, анан мындай тест-пестте келип калышы мүмкүн. Ошондо гана билбесечи, анан бул жөнүндө да аябай көп нерселерди айтып кетип атат. Анан Манаста мындай бир эле тармак эмес, көп тармакты камтыгандыгын айтып атат. Ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу, тарыхый маалыматтардан учурдагы жаштардын айрымдары кабардар эмес. Улуттук баалуулуктар көбүнесе касарланбай калганын жаштар билдиришип, мындай жолугушларды байма-бай өткөрүлүп туруусун айтышат. Азыр сөз болуп өттү, конок 3 күндөн кийин бизге мындай сөз менен катуу айтпастан ошону кайсы бир аракеттер менен көрсөткөн дейт. Башка айтканда, мисалы, жаздыгынан эле айткан дейт. Биринчи күнү 1 жастык койсо, экинчи күнү 2 жастык коюп, үчүнчү күнү 3 жастык коюп туруп, ошо үчүнчү күнү сен мындан кийин бизде конок болбосоң, мындай болбой кет деген маанини ошо 3 жастык менен билдирген экен да. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө студенттер тарабынан жасалган ойлоп табуучулук, көркөм өнөр багытындагы кол эмгектеринин көргөзмөсү, жаратылыштын кооздугу, улуттук кийимдердин баллуугун айгинелеген көркөм сүрөттөр катышуучуларга тааныштырылды. Анан барып көрө электер көп да. Биз ошону чагылдырып, мына бизде ушундай, Кыргызстанда ушундай кооз жерлерибиз бар деп ошону май бояк негизинде, красканын негизинде чагылдырып элге тартуулап көрсөтүп берип атабыз да. Бул да ошо элге бир кандай бир жакшы маанай тартууланат, бир жакшы көрүнүш берилет да бул. Андан сырткары мамлекеттик катчы адеп, ахлак, талим, тарбия багытындагы бир катар жаштардын ар тараптуу суроолоруна жооп берип, аларга кеп кеңешин берди. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жер титирөөлөрдөн улам куткаруу иштеринде жана кырсыктын кесепеттерин жоюуда жардам көрсөткөндөргө мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын арасында кыргызстандык куткаруучу Темирлан Жумамүдүнов да бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эрдоган Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдүновду Түркиянын адамдарды куткаруудагы эрдиги жана жан аябастыгы үчүн жогорудагы даражадагы мамлекеттик медалы, ошондой эле Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаевди ардак грамота менен сыйлады. Сыйлоо аземине өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана министрдин биринчи орун басары Азамат Мамбетов да катышты. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөткөн чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи 25 апрелде Туркиянын Анкара шаарындагы президенттик сарайда өткөн. Кыргызстандык куткаруучулар Туркиянын Кахраман-Мараш жана Хатай шаарларында издөө куткаруу иштерин ийгиликтүү жүргүзүп, натыйжада урандалардын алдынан 8 адамды тирүү куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарган. Мындан тышкары Кыргызстан жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн Тала ооруканасын, ошондой эле Кахраман-Мараш шаарына боз үй шаарчасын куруп берген. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Баткенде жол курууда кымырылган 40,8 миллион сом боюнча үн катты. Буга чейин башкы прокуратура Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасын текшерип, Кадамжай чечме участогуна асфальт бетон төшөлмөсүн оңдоодо жасалган коррупциялык иштерди аныктаган. Жогоруда атылган 40,8 миллион сом боюнча 5 тергөө амалдарынын жыйынтыгын күтөбүз. Бул иш мен министрлик кызматка киришкенге чейин болгон экен. Ошентсе да көзөмөлдү күчөтүп,
өткөрүп, жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Анын ноокат жолун оңдоо иштерине тиешеси жок. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына аз убакыт мурда эле жаңы директор дайындаганбыз. Элден ырыскысына кол салуу кечирилгис күнөө. Коррупция менен болгон аялсыз күрөш уланат, деди Текебаев. Ошондой эле ал транспорт жана жол тармагындагы коррупциялык иштердин бетин ачуу боюнча укук коргоо органдары менен тыгыз иштешип жатканын кошумчалады. Орусиянын Шадринск шаарында Кыргызстандын жарандарынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ 25 апрелде Екатеринбург шаарында Шадринск-Курган унаа жолунда катталган. Алдын ала маалымат боюнча Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып кетип, Hyundai жүк ташуучу унаасы менен кагышкан. Жеңил автоунааны Кыргызстандын жараны башкарып келе жаткан. Кырсыктын кесепетинен 1989 жылы туулган кыргыз жараны алган жаратынан жеринен каза болгон. 1985 жылы туулган айдоочу жана 1999 жылы туулган жүргүнчү ар кандай жараттардан менен Шадринск шаарынын ооруканасына жаткырылган. Жабыркагандардын абалы туруктуу экени айтылууда. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугу окуянын бардык жагдайларын тактоо иштерин жүргүзүүдө. Маркумдун жакындары менен туруктуу байланыш түзүлүп, Кыргызстанга жүк 200 жөнөтүү маселеси чечилүүдө. Калкты тейлөө борборундагы кезек күтүүнү азайтуу жана жөнгө салуу максатын көздөй пилоттук долбоор ишке кирди. Азырынча долбоордун алкагында айрым аймактарда система иштей баштаган. Жыл аягына чейин өлкө боюнча долбоорду ишке ашыруу пландалып жатат. Жаңы кызматты көрсөтүү үчүн бардык операторлор атайын окуудан өтүп, жаңы кызматкерлер кабыл алынган. Өлкөдөгү калкты тейлөө борборундагы сааттап кезек күтүү маселеси али күнгө чейин көйгөй жаратып, жарандар тарабынан арыз даттануулар айтылып келет. Эми бул маселени чечүү жана калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүүнү максаттаган пилоттук долбоор ишке кирди. Санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан 2023 жылдын 17 апрелден 1 октябрь аралыгында фронт офис жана бэк офис принцибинде иш алып барган пилоттук долбоор республиканын 7 калкты тейлөө борборлорунда жүзөгө ашырылды. Инфокомдун операторлору бүгүнкү күнү бүт бартын жанакы департамент регистрация населениянын берилген услугаларына ошол эле полномочияларды инфокомдун операторлоруна берилет. Ал аркылуу биз жанакы калктуу тейлөө борборундагы болуп аткан очередтерди кыскартуу максатында болот. Экинчиси бул биздин өзүбүздүн человеческий факторду именно услуга бергенден алганга. Бул биздин азыркы көрүп аткан, өзүбүз байкап аткан баягы коррупционный элементтерден чыгалы деп, будущем цифровизация, бул полностью санариптештирүү кетиш керек. Буга чейин калкты тейлөө борборунун операторлору ченелген гана кызмат көрсөтүүлөр боюнча документтерди кабыл алышчу. Пилот арыз берүүчү, жаран менен каттоо жана документтерди толтурууда чечим чыгаруучу кызматкерлердин ортосундагы байланышты жоюуга, ошондой эле бардык кызмат көрсөтүүлөр боюнча документтерди кабыл алган операторлордун санынын көбөйүшүнүн натыйжасында калкты тейлөө борборлорундагы кезектерди азайтууга багытталган. Улуттук паспорт алуудагы документтерди толтурууга кеткен оператордун кызмат көрсөтүүсүнүн орточо убактысы 6 мүнөттү түзөт. Мисалы, иностранный башка жактын чет өлкөнүн жаранын катташ үчүн 3 мүнөттөн 5 мүнөт аралыкта убакыт кетип атат. Кыргызстан жаранын катташ үчүн ал деле ошол где-то 3 мүнөт 5 мүнөт. А вот ЗАГС бөлүмүндө бул жерде уже баягы ишине жараша болот. Метрика болсо ал деле бат эле убакыттын ичинде, тез аранын ичинде болот. 5 мүнөттөн 7 мүнөт эле. Перемена, исправление, аларга уже көбүрөөк убакыт талап кылынат. Буга чейин бир эле паспортуна кабыл алып чыкты. Бул жакта азыр баардык услуганын баарын кабыл алып атабыз. Айырма бар. Фронт офис жана бэк офис форматынын негизги өзгөчөлүгү кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, документтерди кабыл алууда жана чечим чыгарууда кошумча көзөмөл жүргүзүү, коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу жана кезек күтүүгө кеткен убакыттарды азайтуу болуп саналат. Кызмат берүү сапатын жогорултуу боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз. Буга чейин жана биздин выездной мобильный группаларыбыз дагы бар. Алар буга чейин паспортты гана кабыл алышчу. Бүгүн эми алар дагы 22 кызмат кошулду.
аларды дагы выездной кылып биздин багы ден соолугу начар жарандарга да чыгышат, жана школа интернаттарга чыгып дагы эми ошол кызматтарды көрсөтүп алат. Азыркы күндө бир талон менен биздин операторлор эми бардык 44 кызмат көрсөтүлгөн кызмат болсо ошонун баарын көрсөтүп алат. Маалымат үчүн айтсак, жаңы пилоттук долбоор республиканын 7 калкты тейлөө борборлорунда киргизилди. Кызмат көрсөтүүдө бир оператор бардык кызматты тейлей алат. Жаңы долбоордун алкагында жаңы кызматтык штаттар да көбөйтүлгөн. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, Регион, Бишкек. Мамлекеттик менчикте турган имараттын жери сатылып кеткенбе? Базаркоргон шаарынын Совет айылынын тургундары Союз мезгилинде салынган имараттын жери жеке жакка арзан баада сатылып кеткенине нааразы. Себеби имараттын ичиндеги бир нече шаймандар жана айыл чарба техникаларын оңдоого ылайыктуу шарттар бар дешет. Мындан улам аталган имараттын жерин мэриянын балансына алуу талабы менен чогулушту. Мамлекеттик менчикте турган имараттын жери жеке менчикке сатылып кеткенби? Базаркоргон шаарынын Совет айылынын тургундары Союз мезгилинде салынган имараттын жери арзан баада сатылып кеткенин айтышат. Буга нааразы болгон жергиликтүүлөр аны кайрадан шаардын балансына өткөрүү талабы менен чогулушту. 1 миллионго жер таппайсың, советскийден 6 сотик. 218 миңге бул деген эмне деген ушунча здание менен? Оны айнектер барлы, барды барбачы. Уже кечеле барлы 2-3 күн болду. Брошенный алегинде здание. Жок, бул брошенный болбой, жакшытакай болуп иштеп келген. Иштеп аткан ичинде азыр өтө кымбат балуу неме бар, кран бар ичинде. Максатыбыз ушул. Ушул жер бир адам өтүп кетпесин деген эле максат. Биздин көп жерлер сатылып кетти. Эч ким козголбоду. Мына азыр эми айла жок. Мурда РТС болуп турганда, МТС болуп тургандагы токардык станоктор бар эле. Андан сырткары ошол техниканы 50-60 тоннаны көтөрө турган рельстер менен моторлор бар мунун ичинде. Толку сырткы эмесин оңдош керек. Кайра ошо мамлекеттин менчигине калтырыш керек. 10 КАМАЗ батат мунун ичине. Ушунчалык чоң бунун ичичи. Ошого биздин айылда мына биякта комбайн, тракторлор, ор техникалар бардыгыбызда бар. Ошону биз ремонтканы жер таппай атабыз. Ушуну сопуска өтүп кеткенин угуп, биз ушу былтырдан бери чукуп атабыз. Ушун үчүн мамлекетке өткөрсүн кайра, ушуну иштете эле өзүбүз, элге калсын депчи. Мамлекетке иштеп, ошондой бирөөнүн менчигине өтүп кетсе, бул жок кылып жүрөт да мындай зданияны. Ошого биз муну сактап калышыбыз керек болот. Менчикке өткүзбөй, ушу мамлекеттин балансында калсын деп эле. Биздин ошо талабыбыз. Бул имарат 1950-60 жылдарда курулуп, колхоздун айыл чарба техникаларын оңдоочу жай болуп түзүлгөн. 2010 жылдардан кийин Кеңеш айыл өкмөтү тарабынан ижарага берилип, унаа оңдоочу жайы катары иштетилип турганын жергиликтүүлөр айтат. 2021 жылы айыл өкмөттүн токтому менен жеке жакка сатылып кеткенин Совет айылынын тургундары 1 жылдан кийин уккан. Билебиз, биз кадастрдан кызыл документке өтүп кеткенин, кызыл документ үйүнө баласына дарство кылып өткөргөндөрүн. Азыр бул жердин ошо үстүнкү имарат мамлекеттин балансында, жер болсо жеке менчикте. Өкмөттүн атынан сатылган. Өкмөттөн барып сурасак, биз кол коюп берген эмеспиз деп атат. 2021 жылы аталган имарат жайгашкан айылдын статусу өзгөрүп, Базаркоргон шаарына кошулган. Мындан улам жергиликтүүлөр шаардык мэрияга кайрылып, майнап болбогондуктан УКМКга арыз жазышканын айтышты. Улуттук коопсуздук кызматынын Базаркоргондук бөлүмү тарабынан кат келди 14 февралда. Анын азыр срогу бар, өзү жыйынтыгы элек. Анан ошол кат боюнча, алардын келген каты боюнча ушул жеринде көрүп маселени текшерип комиссияны текшерип бергиле деп алар кат жазган. Биз ошо каттын негизинде азыр текшерип иштеп жүргүзүп атабыз. Бирок жыйынтыгы чыга элек. Эми могу жыйынтыгы бизде азыр учение машыгуу болуп калбады. Машыгуу бүткөндөн кийин жыйынтыгы менен биз ошо Базаркоргондо улуттук коопсуздук кызматы бөлүмүнө толук маалыматты беребиз. Биринчи майдын тургуну арендага алып жүргөн 2015 жылдан бери. Анан 21 жылы кайрылган түз келишим менен саткыла деп. Мыйзам жооп 571 өкмөт токтому бар. Ошонун негизинде түз жол менен ал жер сатылган. Здание жараксыз деп МЧСтен корутундусу бар. Ошол келишимдин өз срогу бар. 5 жыл иштеткен болгон болсо, ошон түз келишим менен берилсе болот деген 571 өкмөт токтомунун негизинде берилген. Ал эмеден ким независимый оценщиктен бағаланған 200 қанша 300 мыңға жақын ақшаға
ошого анын квитанциясын төлөгөн как положено. Аталган жагдай боюнча тараптардын пикири болсо, регион телеканалы чагылдырууга даяр. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион. Ноокат районуна караштуу Бүчүр көл бала бакчасы жабылып, балдар жеке жарандын үйүнө көчүрүлдү. Буга чейин алар 1965 жылы Ашар жолу менен салынган имаратта 2009 жылдан бери тарбияланып келишкен. Эски имараттын дубалдары артка таштап, чоң жаракалар пайда болгондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусуна ылайык иши токтотулган. Азыр эми аймакка 100 орундуу жаңы бала бакча салуу муктаждыгы турат. Ноокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүндөгү Бүчүргүл бала бакчасы авариялык абалда. Имарат Союз мезгилинде Ашар жолу менен салынган. Учурда мекеменин дубалдары артка таштап, кыш менен тирелип турат. Бөлмөлөрүндө чоң жаракалар пайда болуп, ичинен да атайын устундар менен карматылган. Башка айыл өкмөттөргө, башка мына райондун канча айыл өкмөттөрү бар, аларда бир жылына 2-ден 3-төн мектеп салынып атат. Биздин мына айыл өкмөткө бир жаңы мектеп эмес, бир садик салынып элек да. Теңсиздик болуп атат да бийлик тарабынан. Бул дагы биздин Ынтымак айыл өкмөтүбүздүн районунан өтө алыстыгыдыр. Балким кебирги немелерге кызыкчылык болбоду, бирок бакча эл үчүн өтө керектүү да. Себеби элдин көбү бакчага берген балдардын ата-энелери мектепте иштешет, больницада иштешет. Анан мына биз шаар Кызылкия шаарына жакынбыз, шаарда базарда иштешет да. Балдар кароосуз калат бакча болбосо. Бала бакчанын имараты балдардын өмүрүнө кооптулук жаратууда. Жер титиреген сайын дубалдарындагы жаракалар кеңейип, урап түшүү коркунучунда турат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусуна ылайык мектепке чейинки билим берүү мекемеси жабылган. Бакчаны кененирээк кылып салып берсе, дагы жаш мундар бул жерге келип иштесе, мына заманбап талапка ылайык кылып салып берсе, биз суранабыз да. Ошондуктан бакчаны жаап койгонго эч мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мына барган сайын быйыл жер титирөө дагы көп болду. Анан мына барган сайын мына жаракалар чоңоюп, анан эмчестен кайта каратып чыктык да. Каратканда жер титирөөгө туруксуз авариялык абалда деп корутунду чыгарып берди. Негизи Ынтымак айыл өкмөтүндө Союз таркагандан бери бала бакчага деп бир дагы жаңы имарат түшкөн эмес. Жергиликтүү тургундар мектепке чейинки билим берүү мекемесине муктаждыгынан улам 60-65 жылдары пайдалануудан чыгып калган эски имараттарды убактылуу пайдаланып келишкен. Эми ал жерлер дагы авариялык абалда болгондуктан мына минтип жеке жарандын үйүнө 60 бала көчүрүлүп тарбияланып жатат. Ошентип мектепке чейинки билим берүү мекемеси бош турган үйгө жылдырылып убактылуу ишин улантууда. Эми балдар жаңы имарат курулмайынча ушул жерде тарбияланышат. Азыркы тапта 100 орундуу имарат салууга жер ажыратылып, долбоорлор даярдалып жатканы айтылды. Келишим түзгөнбүз 2 жылга чейин депчи. Биз бияктан аракетибизди кылтабыз. Биз каттуу аракет кылтабыз. Азырчы ушу жогору жакка баягы атайын фондторго жазып жүрүп болсо да башталган нерсе буюрса аягына чыгат. Ынтымак Ноокат районунун Баткен менен чектешкен эң алыскы айыл өкмөттөрүнүн бири. 10 000 калкы бар аймакта 4 мектеп, 5 бала бакча бар. Буга чейин кайрымдуулук фонддордун жардамында гана билим берүү мекемелеринин имараттары жаңыланганы маалымдалат. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, регион телеканалы, Ноокат району. Жогорку кеңеште бүгүн 26 апрелдеги жыйыны өтпөй турган болду. Парламенттен басма сөз кызматынын маалыматына караганда, күн тартибине киргизилген мыйзам долбоорунун демилгечилери жүйөлүү себептерден улам жыйынга катыша албагандыгын билдиришкен. 26 апрелде каралышы керек болгон маселелер жогорку кеңештин 27 апрелде өтө турган жыйынынын күн тартибине бириктирилди. Бүгүн 26 апрелде Жалал-Абад шаарындагы Жеңеш эс алуу багында Чернобыль апатынын курмандыктары эскерилди. Иш-чарага Жалал-Абад шаарынын мэринин орун басары Айбек Жолдошов, шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Автандил Дүйшеев, Чернобыль апатынын катышуучулары, каза болгондордун жакындары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаар тургундары катышты. Эскерүү иш-чарасында Чернобыль апатынын курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. Мэрдин орун басары Айбек Жолдошов жакынын жоготкондорго көңүл айтып, оор жоготуулар менен коштолгону мындай кырсыктар кайталанбасын деген тилегин билдирди. Белгилей кетсек, 1986 жылы Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясында болгон жарылуунун кесепеттерин жоюуга Жалал-Абад шаарынан 120 адам катышкан. Учурда шаарда алардын 18 гана жашайт. Шаарда калгандарыбызда мына азыр 19-18 киши бүгүнкү күндө жүрөбүз, бирок
биздин жашыбызды эсептеп көрсөңөр, где-то 60, 58, 60 жаштагы курактагылар болуш керек да, жашаш керек азыр күндө. Эми ушунун себептен орун эсебинен балдардан, жигиттерден ушу бизге куралдаштап койбосо эми ушу жигиттерибизден айрылып калдык. Барпы айылындагы Джони эс алуу багында шайыр апалар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бүгүн 26 апрелде Созак районунун Барпы айылында энелер күнүн утурлай шайыр апаларга маданий иш-чара уюштурулган. Иш-чарага жалпы 27 шайыр апалар тобу катышып, алар Баткен, Ош, Жалал-Абад областындагы энелер өнөрлөрүн тартуулашты. Самалыктын максаты энелерге өзгөчө маанай тартуулап, өнөрлөрүн жалпы коомчулукка жарыялоо экендигин уюштуруучулар тарабынан айтылды. Бул Оос Комуз күүсүн Алабука районунан келген шайыр апалар тарабынан аткарылды. Өз өнөрлөрүн Созак районунун Барпы айылындагы Джони эс алуу багында көрсөтүштү. Мынакей биз бүгүнкү энелер күнүнө карата өткөрүлүп жаткан сонун ушу Жалал-Абадтагы эс алуу багына келип аябай сүйүнүп турган убагыбыз. Биз алыскы Алабука районунан келдик. Арузат шайыр апалар тобубуз уюшулганыбызга 9 жыл болду. Биз өтө сыймыктанабыз, себеби биздин улуттун жыгач комузун бир гана ушул Арузат группасы ойнойт да. Энелер күнүнө арналган иш-чарага Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынан жалпы 27 шайыр апалар тобу келип өнөрлөрүн тартуулашты. Бул маданий самалык Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы тарабынан уюштурулган. Апаларыбызга албетте мындай руханий азык тартуулап, анан бул кишилер азыр ушундай бир кандай десем уул кызды чоңойтуп, баарын үйлөп, жайлап, турмушту жай-жайына коюп бүткөндөн кийин өздөрүнө көңүл бөлгөнгө канчалык деңгээлде убактысы жетип атат. Мына ошолорду мындай бир мониторинг жасап көрсөк, апалар азыр Кудайга шүгүр, өздөрүнө өздөрү карап, ушундай бир иш-чараларга катышып, элечек кийип алып, көйкөлүк басып, бул бир чети апаларга руханий азык болот, бир чети биздин улуттук идеологияга да чоң таасири бар. Себеби моминтип элечек кийип жүргөндү көргөндө биздин жаштарга кандайдыр бир деңгээлде биз кыргыз экенбиз, биздин апаларыбыз мына ушул асылзат айымдар экенин, биздин апаларыбыз мына ушундай кийинген адамдар экендигин дагы бир рет баса белгилеп көрсөтүү болуп калат. Иш-чарага алыскы Алай, Лейлек райондорунан да келип катышып жатат. Энелердин арасында Жалал-Абадка алгачкы ирет келип жаткандары да бар. Биз алыскы Ош областынын Алай районунун Талды суу деген айылынан келдик. Биздин топ улуу Памир айымдары деп аталат. Себеби биздин баш кийимибиз ошол памирлик кыргыздарга таандык. Жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жалал-Абадка келип жүргөнбүз, бирок бул Джони деген паркта биринчи жолу болушубуз аябай жакшы экен. Энелер күнүгө карата ушу Жалал-Абад шаарына тартылгалы келдик. Бул жактын аба ырайы, элдин атмосферасы аябай бизге жакты. Жакшы тосуп алышты. Жалал-Абадка биринчи жолу келишибиз. Бүгүн биз ушул Барпы жергесинде Джони паркында шайыр апалар тобу ыркесе өткөрүп атат. 3 областан 27 топ келди. Биз дагы ушул немеге катышып отурабыз. Биз Барпы айылга караштуу мөлмөлүм тобу. Ар бир жылдын май айынын 3-жекшембисинде республика аймагында энелер күнү белгиленет. Ушул күнгө утурлай эле ар бир райондон түзүлгөн шайыр апалар тобу чакырылган. Ал эми Жалал-Абадта өткөрүүнүн максаты эки тараптан келген энелер үчүн жолдун ортосу экендиги айтылат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынан күндеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Назарыңыздарда күндеме маалыматтык программасы болду. Аны мен Кундуз Кенжебаев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.